Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн биз инкубаторду иштеткенибизге 6-күн болду. Эгер кимдир билбей атса, инкубаторду кандай колдонот, кандай иштетет, ошолор тууралуу билбесеңер, бул анда видео силер үчүн. Биз баары жогун айтып беребиз, кандай колдонот. Эми кандай десем, ар кандай инкубаторлор бар, ар кандай инкубаторлор дагы баары жогу бирдей иштебейт негизи. Ар кайсынын өзүнүн режими бар, өзүнүн графиги бар. Ал нерсени билиш үчүн инкубатор кандай жасалган, кандай көлөмдө, чоң жана кичинекей, ошондой да болуп калат. Биздин башыбыздан өткөн боюнча биздин өзүбүздүн таблицабыз бар. Ошол таблица аркылуу биз колдонобуз. Биринчи күндөн баштап 10-күнгө чейин основной бул температура 37-8 деле тура берет. Көпчүлүк адамдар 37-8 жана 60га, влажность 60га коюп, температураны 37-8 деле чыгарып берет. Биринчи күндөн акыркы күнгө чейин ачып чыгаарда гана влажностьту гана көтөрүп коюшат. Ошондой кылып колдонушат. Алар деле жаман эмес, жакшы эле ачып чыгышат. Бирок биз эми андай кылбайбыз. Биздин практикабызда башка. Бизде температура бир аз 10 күндөн кийин бир аз төмөндөйт. Себеби жумурткалар углекислородду көбүрөөк талап кылып башташат. Ичиндеги жумурткалардын ичиндеги чөжүлөр чоңойгон сайын көбүрөөк дышайт этишет алар. Алар көбүрөөк көмүртек кычкыл газын талап кылып башташат. Ошондуктан температураны бир аз төмөндөтөбүз. Экинчиси себеби бул чөчөлөр ичинде, жумуртканын ичиндеги чөжөлөр чоңойгон сайын өздөрү дагы жылуулукту иштеп чыгарышат. Мисалы үчүн бизде деле 38 градуста жүрөбүз го, алар деле жылуулукту өзүнөн өздөрү пайда кыла берет. Ошонун натыйжасында инкубатор жылуулукту сиздер койгон настройкада болбой калат. Сиздер койгон графикте жумурткалар андай графикте кармап турбайт. Ошол жерден бир минус кетет. Неоплодторго да то есть неоплоддор көбөйүшү мүмкүн. Сиздер койгон жумуртка, то есть сиздер настройка кылган графиканы, жумуртка андай графиканы көрсөтпөйт. Ошол себеп бизде жумурткага дагы отдельный бумажный скотч, например, зелента, ошентип жумурткага жармаштырып коебуз. Кошумча датчик приборду. Ал жумуртканын жылуулугун көрсөтүп турат, так жана даана кылып. Бизде тетиги көрүп атсаңар, бирөөсү температура, өзүңөр билгендей эле, бирөөсү влажность. Биз камеранын так центрына жайгаштырабыз. Камера дегенде бул инкубатордун ичи. Так центрына коюп, тукумдардын арасынан өткөрүп, так центрга орнотобуз. Эми жогоруга деле илип койсоңуздар жакшы ача берет, бирок желательно биз рекомендовать этебиз. Ушул центрында болушу керек. Андан соң көрсөңөр, тетиги жерде карайган зелента менен биз зеленталап, жумурткага дагы жармаштырып койгонбуз, кошумча датчик. Бирок ошол датчик эң туура жана ишенимдүү болушу керек. Ал ишенимдүүнү билиш үчүн, эгер кызык болсо, комментарийге калтырсаңыздар, биз анын дагы кандай кылып текшериштин, 100% туура текшериштин жолун айтабыз. Любой приборду колдонсоңуздар болот. Өздөрүңөр текшерип алып, өздөрүңөр билип алсаңыздар болот. Ошондуктан биз так центрге орнотконбуз. Кошумчага бизде дагы бир датчик бул жакта турат. Бул эми СССР маалында чыккан прибор. Бул аябай ишенимдүү. Бир нече жолу текшерилген, бир нече жолу коюлуп, жумурткаларды жакшы ачтыргызып берген. Бизде ошондуктан 3 датчик бар. Биз 10-күндөн кийин айтып өткөнүмдөй эле, 10-күндөн кийин температураны азайтабыз, аны да көрсөтөбүз. Азыр 6 күн болгондуктан биз 37-8 жана 60 эле калды. Влажностьту да биз түшүрөбүз, температураны да түшүрөбүз.